Урматтуу соцсеттеги достор, апалар, эжелер, ассаламу алейкум. Энди кечирээк түнү көрүп калдым. Сыймык Жапикеевдин Адахан Кимсанбаевичке болгон кароолоо пиарынчы. Мен да өз ой пикиримди баягы мыйзамда жазылды. Ар бир адам өз ой пикирин айтканга толук укуктуу. Ошо мыйзамдын укугунан пайдаланып, мен да өз оюмду, пикиримди билдиргим келди. Эми урматтуу Сыймык Жапикеев, силер Адахан Кимсанбаевичти каралап, силер анын электораттарын, шайлоочуларын жок кыла албайсыңар. Анан кийин ошо каркыра, өзү баш шайлоого жакын башталган ошо каркыра башталат. Ошонун жана 1, 2, 3, 4, 5 сериясы болчу. Силер да бир сериясын аткарып атасыңар да. Сен ошол мыйзамдын чегинде жүргөн киши катары, мыйзамдын үстүндө иштеп жүргөн киши катары, сен каркыра менен каркыранын казактар менен кыргыздардын ортосунда болгон договорду билбесең, сен айбан эле экенсиң, мындай эле айтайын, бетиң эле. Айбан эле экенсиң. Сен эгерде чындыкты чыркыратып айтам десең, элге жеткизем десең, эркек чыгып туруп, ошо договорду окуп берип койбойт белең. Эгерде сен билбесең, мен айтып коеюн. Каркыра өзү 60 000 гектардан ашуун жер, тоолуу жер. Анын 625 гектар жери бул илгертен талаш маселе болуп келген. Анан бул 625 гектарды биз казактарга берип, казактардын 1136 гектары Иирису Кылчыкбай дарыясын бойлогон жайыттарды биздин саруулуктарга ыңгайлуу дегенден алганбыз да. Биз утканбыз да, 500 гектар ашык жерди утканбыз да. Же билбейсиңерби аны? Адахан Кимсанбаевдин колдоочулар бул каркыранын эмесин баарын билип бүткөн. Мага ошо көлдүктү, личный көлдүктүктөр айткан, эң туура эле чечим болгон деп. Чолпон Байекованы апчык. Эгерде ушундай эле каркыра тууралуу билгиң келсе, ошо Чолпон Байекова комиссия түзгөндө, ошо саруулуктар 1,5 мың адам батасын берип, жакшынакай кылып туруп жолго салган. Мына ушундай болот чындык. Чындыкты чыркыратам десеңчи. Туура, күчтүү адамдар артынан ушундай жаман сөздөр жүрөт. Ошо Адахан Кимсанбаев силер көтөрүп аткан маселени 25 жыл, 30 жыл мурун 30 жашында көтөрүп койгон. Силер ошону жаңыраак кылып туруп, жаңыртып туруп чыгарып коюп атасыңар да. Сен эмне болуп каласың? Ал кухняда отурган эмес, парламентке президентти, премьер-министрлерди алып келип отуруп такалаган. Ошондо да жалгызданып өткөзө албай койгон ошо программаларынчы. Эми сен түйүнө жетип берем деп атасың. Никогда программалар, алтын программалар жазыла берет. Максат байке, сизге да айтып коеюн. Программаларыңар алтындан жазбайсыңар. Эч качан өтпөйт. Эгерде программалар ишке ашса, Мадымаров менен Садыр Жапаров ашырат болчу. Жалгыз тепкиге калган. Мына ушун чынында ушу чоң казатта ушу эки инсан гана күрөшүп келатат. Силер чоң казан элесиңер, кухняда отуруп алып, пияз менен боорду куруп коюп жеп отурасыңар да. Антип адамны силер Адахан Кимсанбаевдин абийирин төгөмдөп атып, өзүңөрдүн абийириңерди төгүп алдыңар. Эркек болула да майдаланбай. Эркексиң, эркекче элге чындыкты алып чыгам деп атасыңбы? Апчык да чындыкты, договор турат, жазылуу. Апчык вициктин эмесин окуп бер. Мындан да болгон экен элдер. Каркыра тууралуу маселе жок экен. Эч качан маселе болгон эмес экен. Болбойт бул деп эле айт да. Билем мен ал каркыра тууралуу видео роликтерди чыгарышып, жасап чыгарышкан. Сен мыйзам үстүндө иштеген адамсың го прокуратурада. Кандай билбей калдың сен? Сен тек гана бул Адахан Кимсанбаевдин электораттарын айнытуу. Ойлонбой сен ушун сен эле айнып кетет экен. Жок, жаңылышасың. Биз ушундай силерге окшогон эл бузарлардын артынан жана ошо бүтүн президенттик шайлоодон баштап бүтүн 1 миллион адамдардын укуктары тебеленип жатканда мен макул эмесмин деп элдерди кафе жолдо ката түнкү саат 12-1-2лерге чейин Москванын алыскы шаарларга чейин кол топтоп келе 300 000 адам чогулалы, мыйзам боюнча 300 адам чогулуп референдум өткөзөлү деп бүтүндөй жар салганда силер каяктылеңер? Эми шайлоого жакын мындай
oyundарды көрүп эле жүрөбүз го. Мындай oyundардын бири силер болуп калдыңар да, oyunчулар. Ушинтип ойнойсуңар. Же либо акчага ойноп атасыңар, же либо бир как-нибудь бир жерде мейлеп атасыңар да. Же бир жерде обещать этип койгон. Силер антип адамдын башын айлантпай эле койгула. Элдер уже силерге караганда умныйраак болуп калган. Кыскасы мен ошондой оюмду айткым келди. Андай нервиңди эме көзүң чакчайтып нервтенбей эле кой сен. Адам элдин адамы болом десең, сылык эле бол да. Сага ошо нервтенгендер далай болгон. Адахан Кинсамаевдин алдында азыр ассаламу алейкум чөгөлөп жүрүшөт. Нервтенбей эле кой. А сен нервиңден коркуп кеткен эч ким жок.